Сәлам алейкум, урматтуу жамаат. Аллах таалам Рамазан айында окуган таравих намаздарыбызды, туткан оразаларыбызды, окуган Курандарыбызды кабыл кылсын. Кала шайыр ашаран дейт. Арабтардын шайыры ушундай бир шер айтып атат. Я ман бидуньяху иштагал قد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أخوالها لا موت إلا بالأجل. Эми бардыгыбыз билебиз, шер айткан адам бул дүйнө жөнүндөгү, бул дүйнө менен алектенип калган инсан ошол жөнүндө айтып атат. Я ман бидуньяху иштагал. Эй дүйнөсү менен алектенген адам, кад гарраху тулул амал, аны узун үмүттөрү алдап койду дейт. Авалам язал фи гафлатин хатта дана минхул ажал. Ал ошентип узун үмүттөрдө жүрө берди, бир учурда ага өлүмү келип калды дейт. Al-maut ya'ti baghtatan. Ölüm kokус келет. Билебиз, өлүм бул кашка убакыттын ортосунда дегендей. Ал кабру сандуqul amal. Кабыр бул амал сандыгы. Өлгөндөн кийин кабырга киребиз, сандыктын амал сандыгы. Сен сабыр кылгын дүйнөнүн ахвал, кыйынчылыктарына сабыр кылгын. La mauta illa bil ajal. Өлүм бир гана өзүнүн учуру, убагы, ажалы келгенде гана болот дейт. Эми кандай түшүнөбүз? Бардыгыбыз билебиз. Бул дүйнөгө келдик. Бул дүйнөнүн вактынча экендигини билебиз. Бул дүйнөдө түбөлүк калбайбыз. Бул дүйнөдөн кимдер гана өтпөдү. Бул дүйнөдөн байлар өттү. Мен деген байлар өттү. Бул дүйнөдөн мен деген бийлер өттү. Бул дүйнөдөн мен деген бир батырлар өттү. Бардыгы азыр жердин астында да. Ушундай байлардан мисалы Муса алейхиссаламдын доорудан кийинки Карун деген бай адам өткөн. Карун, К менен Каф менен башталат. Карун. Ал ушунчалык бай болгон, ошол байлыгыдан эч кимге бербей, сараңдык кылып жүрүп, Аллах Таалам ошонун байлыгы менен жерге жуттуруп берген да. Эми ошонун байлыгына ушундай сыпаттайт. Казынасынын ачкычтары 70 төөгө жүк болгон дейт. Ачкычы өзү. Эми бардыгыбыз билебиз, азыркы байлык эми кагазга айланып калбадыбы? Бул кагазды бир күн жокко чыгарса бүттү, ал эч нерсеге жарабайт. Бирок буга чейин негизи байлык алтын менен күмүш да. Алтын менен ошол күмүштөрүнүн казынасынын ачкычтары 70 төөгө жүк болгон дейт. Эми 70 төөнү көрсөк куржун болот, дейми? 70 төөгө эки көзү боло турган болсо, мындайча айтканда бир 140 кап болгон да. 140 кап. Эми ошонун ачкычтары канчалык болгон десе, сөөмөйдөй болгон дейт. Сөөмөйдөй. Мисвак бар го, мисвак. Биз мисвак иштетебиз го. Зубный щетка, мисвактай сөөмөйдөй ачкычтары болгон дейт. Ошол ачкыч 70 төөгө жүк болгон экен да. Казынасынын ачкычы. Эми аерде ичиндеги байлыгын биз билбейбиз да. Ошондой байлар өттү. Ал түбөлүк калган жок. Аллах Таалам ошол байлыгы менен жерге чөктүрүп жок кылды да. Мен Кудаймын деп ана Раббукумул а'ла деген Фираун бул дүйнөдөн өттү го. Барып мен Кудаймын деп Египетте азыр баягы пирамидаларды курдурган ошол Фираун да мен Кудаймын деп чыкты. Аллах Таалам ошонун денесини бизге мынакей сен Кудаймын деген болсаң, мында сени жер дагы кабыл кылбайт деп калтырып койду го, деңизге чөктүрүп. Дүйнө жүзүнү жарымыны, дүйнө жүзүнүн 3/1 басып алган адамдар өттү.
Зулкарнайн деген өттү, Бухтанасыр дегендер өттү, Александр Македонский деген өттү, Темирлан өттү, өтүп кетет. Бул дүнүйө, дүнүйө фанаун, дүнүйө бул фани дейт. Өтүп кете турган нерсе. Лайса лаха бакаун, бул дүнүйөнүн кала турган мүмкүнчүлүгү жок. Кетет. Бул жер бетиндегинин бардыгы кете турган нерсе да. Ошон үчүн биз дагы азыр ушундай бир үмүттөрдү кылабыз. Кудум бир өлбөй тургандай үмүттөрдү да. Пландарды түзүп, өзүбүзчө канча бир жылдык пландарды түзүп алып туруп анан иш кылып атпайбызбы? Айрыкча акыркы мезгилде ушул нерсе бизде өтө көбөйдү. Абдан көбөйдү да негедир. Мындай план менен иш кылыш керек, туура, жакшы. Тартип менен го, бирок ошону менен дүнүйөгө болгон махабат жүрөккө кирбеш керек да. Ошого айтып атат: "Я ман бу дүнүйя хуштагал, кад гарраху тулул амал." Эй, дүнүйө менен алектенген адам, бул адамды узун үмүттөр алдап койду деп. Мынанда быйыл мындай кылам, эмдеги жылы мындай кылам деп отуруп, не болуп атабыз? Өлүм келгенин билбей калып атабыз. Негизи эле биз өмүрүбүздүн өткөндүгүнү качан билбей калып атабыз? Өмүрүбүздүн бат өткөндүгү үйлөнгөндөн кийин башталат. Үйлөнгөнгө чейин адам баласы бир эле максаты болот, үйлөнүш керек деген эле да. Нерсе кылып үйлөнүп алыш керек деп жүрө берет, үйлөнөт. Болду. Үйлөнгөндөн кийин ага чейин өзүнүн жашын санайт да. 20га чыгып калдым, 25ке чыктым, 28ге чыктым, үйлөнүш керек, үйлөн деп атат деп отуруп, анан бир күн үйлөнгөндөн кийин бүттү. Андан кийинки убакытты өзүбүз билбей калабыз. Карасак эле бир 45-50ге чыгып калган болобуз да. Кандай болуп десе, биз өзүбүздүн жашыбызды карабай калабыз да. Балалуу болосуң, кыздуу болосуң, кызым 1 жаш болду, 3 жаш болду, мектепке кирди, мектепти бүттү, окутам, 2 балалуу, 3 балалуу деп отуруп, болду. Өзүңүз карасаңыз 50ден ашып, кызыңызды турмушка берип, же балаңыз үйлөш керек болуп калат экен да. Ошондой биздин өмүрүбүздүн өтүшү. Бирок ушул өткөн өмүрдөн сурай турган болсо, сен 50ге чыктың, 60ка чыктың, 40 жашка чыктың, мисалы 40 жашка чыкканда адам ушундай бир акылы дагы, күчү дагы толот да. 40 жашка чейин 50 жашка чыгыпсың, сен не аткардың деп сурай турган болсо, айтып бере албайбыз да. Өткөн өмүрүбүздөн мындай карасак бир жарым саат сүйлөп бере албасак керек, бир кээ бир кызыктуу же бир окуя же болбосо бир кырсыктар гана эсибизде калбаса, башкасы эсибизде жок да. Ушундай убакыт өтүп атат да. Авалам язал фи гафлатин хатта дана минхул ажал. Бул капилетте жүрө берди, бул адамга ажалы келди дейт да. Эми ажал качан келет? Ошого ал-маут яти багтатан деп атканы өлүм кокустан келет дейт. Мынакей бардыгыбыз көрдүк. Марат деген кандай болду? Чогуу отурган эле адамдар не деп айтып атат? 12 саат мурда элек чогуу оза чарда болдук дейт. Эртеси эле жаназасы окулуп атат да. Ушундай да. Бул өлүм ушундай кокус келет, билбейбиз. Бул деген эми адамдын качан ырыскысы, кадамы, көрүүсү, угуусу, сүйлөөсү, кыскасы бул дүйнөдөгү керек болгон, муктаж болуп аткан нерсенин бардыгы бүтсө, анан өлөт да. Эгер ушул ырыскысынан кээ бирөөлөр мисалы төшөктө жылдап жатат, анын баса турган ырыскысы бүтүп калган болушу мүмкүн да. Ал жөн эле жатат. Же болбосо сүйлөй албайт, тилден калган, ал сүйлөй албай жатышы мүмкүн, айлап жылдапчы. Бирок өзүнүн анын убагы келелек өлбөй жатат да. Вал кабру сандуқул амал. Кабыр биздин кылган амалдарыбыздын сандыгы. Жогору жакта дагы бир эмеде келген, бул кабырга азыксыз ошол жакшы амал кылбастан кириштик. Бул кудум деңизге кемеси жок барган сыяктуу дейт го. Деңизге кемеси жок, деңиз ортосуна барып алсаңыз, сиз чөгүп өлгөн сыяктуу эле. Кабырда биздин жакшы амалыбыз болбосо,
ал жерде кыйын болуп калат. Ал жерде Мункар Накир деген периште бар. Бардыгыбыз билебиз. Мункар Накир. Ал келип туруп бизден атың ким эле, кайсы уруудансың, кыргызсыңбы деп сурабайт. Канча жаштасың, канча балаң бар, күчтүүсүңбү, байсыңбы, кандайсың? Айырмасы жок, качы Мункар Накир деген бар өзү. Ошол келип бизден кабырда сурай турган сурагы бар да. Ал жерде бизди келип туруп азыр буякта эле өзүбүзчө баягыдай болуп уруубузду сураштырабыз туура керек, бирок ошонун аркасынан уруша турган деңгээлде болбош керек да. Улутубузду сурап кетебиз, жөн эле болбой талашып жатып калабыз санжырабызга чейинчи. Керек, маалымат үчүн өзүбүздүн тегибизди билишибиз керек. Бирок биз кабырга киргенде бизден эмне суралышын унутпашыбыз керек да. Кабырга киргенде сен кайсы уруудансың дебейт Мункар Накир. Же кимдин баласысың, же сен кандай жумушта иштеп келдиң деп сурабайт да. Не деп сурайт? Жамаат? Ман Раббук деп сурайт. Биринчи эле сураганы ман Раббука дейт. Сенин Раббың ким деп сурайт бизден. Ошону сурайт. Ошондо биз жакшы амал кылып Аллага ибадат кылып жүргөн болсок, Раббим Аллах деп туруп жооп бере алабыз да. Раббим Аллах деп жооп бере алабыз. Экинчиси эмне деп сурайт? Ман набиюка дейт. Сенин пайгамбарың ким деп сурайт. Ошондо пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп жооп бере ала турган болушубуз керек. Үчүнчү суроо жамаат. Динук. Сенин диниң кайсыл дейт. Диним ислам деп жооп беребиз. Болду, башка нерсе суралбайт. Сен канча жаштасың, кимдин жолдошусуң, кандайсың деп такыр суралбайт. Ошон үчүн ушул жакшы амалдарды аткарыш үчүн бизге ушулар керек да. Испир ала ахвалиха, дүйнөнүн кыйынчылыктарга сабыр кылгын. Сөзсүз бул дүйнөгө келдикпи, бул дүйнөнүн өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Биз бул кыйынчылыктарды кыйынчылык проблема дебешибиз керек. Бул дүйнөдөгү бизге берилип аткан байлык дагы, бай болушубуз дагы, оорушубуз дагы, оорубай жүрүшүбүз дагы, бечара болушубуз дагы, бул дүйнөнүн жашоосунун бардыгы биз үчүн сыноо да. Байга байлык берип сынайт Кудай Таалам. Байлыгынан береби бечарага деп. Бечарага байлык бербей сынайт. Бул мен мага шүгүр кылып сабыр кылабы деп сынайт да. Бул дүйнө ошондой сыноо дүйнөсү да. Аллах Таалам эртең бул дүйнөдө коштошуп акыретке барганда кабырга киргенибизде кабырдагы суроолор берилген суроолорго жеңил жооп бериштикке Аллах Таалам бардыгыбызга тауфик берсин, жеңил кылсын. Аллах Таалам ушул ораза айында кылып аткан ибадаттарыбыздагы өзү убада кылгандай мен өзүм сыйлаймын дегендей эртең акыретке барганда Аллах Таалам баарыбызды өзү сыйлаган болсун. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.